Салам достар. Біз дайыма фонетикалық мизандар жөнінде жатқанда, алардың эне тилибиздеги, кыргыз тилиндеги ролу абдан зор, абдан жогору экендигин баса белгилеп келебиз. Мына ошолордун ичинен биз негизгиси катары үндүүлөрдүн үндөшүүсү, сингармонизмди жана ошондой эле катар келген эки үнсүз табыштын окшошуп калуусу ассимиляцияны баяндаганбыз. Ал эми бүгүнкү темабыздагы алардын катарын толуктап келген, алардан кем калышпаган мыйзам тууралуу болмокчу. Эгер даяр болсоңор, анда биз сапарыбызды улайбыз. Албетте, бүгүнкү темабыз диссимиляция же үнсүздөрдүн бири экинчисине окшошпой калуусу. Эгер менин сөзүмдөн байкаган болсоңор, бул ассимиляцияга карама каршы келет. Мына ошондуктан диссимиляцияны жакшылап түшүнүү үчүн ассимиляция экөөнү катарлашып коюп, буларга бир нече мисалдарды келтирүү менен темага киришүү жасайбыз. Анда ассимиляция жана диссимиляция. Ассимиляцияга бир нече мисалдарды келтирем. Зататоч сөз. Ат. Ага зататочтун көптүк формасын уюштуруучу мүчө лар мүчөсүн жалгайбыз. Улайбыз. Жыйынтыгында албетте атлар эмес, аттар. Анткени үнсүздөрдүн окшошуусу ушул жерде орун алды. Ат деген сөздөгү акыркы т табышы каткалаң эле, ал эми лар деген мүчөдөгү башталышындагы л бул уяң болчу. Бирок жыйынтыгында т-га окшошту дагы аттар болуп өзгөрдү. Кийинкиси ат кошулган кысына тооштун уюштуруучу луу мүчөсү. Жыйынтыгында албетте атлуу эмес, аттуу. Мында дагы л табышы т табышына окшошту. Демек ассимиляция. Ал эми диссимиляцияга айыл деген зататоч сөзгө дагы да болсо көптүк формасын уюштуруучу лар мүчөсүн улайбыз. Албетте, мында айыл деген сөздөгү эң акыркы табышы л уяң. Ал эми лар мүчөсүндөгү л табыштагы уяң эки окшош, бардык белгиси боюнча. Бирок жыйынтыгында айыллар эмес, айылдар. Мүчөдөгү л табышы д табышына өзгөрүп, уңгудагы л табышына окшошпой калды. Болбосо, ушул эле айыл деген сөзгө лык деген мүчөнү улайбыз. Жыйынтыгында албетте айыллык эмес, айылдык. Мында дагы мүчөдөгү л табышы уңгудагы л табышына окшошпой өзгөрүлүп кетти. Демек, окшошпой калды. Бул диссимиляция. Эми биз диссимиляцияга абдан кеңири, терең, жакшылап түшүнүп, мыкты өздөштүрүү үчүн биз үнсүз табыштардын бөлүнүшүнө токтоло кетебиз. Анткени мына ушул үнсүз табыштардын бөлүнүшү бул диссимиляцияны аныктап берүүгө абдан чоң жардам берет. Болгондо дагы үнсүз табыштардын бардыгын эмес, бардык бөлүнүшүн эмес, үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшүнө токтолобуз. Үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшү. Албетте, өзүңөр билгендей, үнсүз табыштар үн менен шыбыштын катышына карай үчкө бөлүнөт. Үчкө. Биринчиси уяң үнсүздөр, экинчиси жумшак үнсүздөр, ал эми үчүнчүсү болсо, албетте, каткалаң үнсүздөр. Булардын биринен экинчисинин айырмачылыгы үн жана шыбыштын катышуусунун бирдей эместиги. Маселен, уяң үнсүздөрдө шыбышка караганда үн басымдуураак кылат жасалышында. Ал эми жумшак үнсүздөрдө салыштырмалуу үн менен шыбыштын деңгээли бирдей болот. Ал эми каткалаң үнсүздөрдө болсо, үнгө караганда шыбыш басымдуулук кылат. Мына ушунусуна карай биз үчкө бөлөбүз. Анда
бизге ушул үчкө бөлүнүшү, үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшү бизге диссимиляция мыйзамын абдан жакшылап өздөштүрүүгө чоң жардам берет. Анда буларды эч жакка кетирбестен ушул жерге кармайбыз дагы, ушулардын натыйжасында диссимиляцияны түшүнүүгө, өздөштүрүүгө далалат жасайбыз. Анда көпкө токтолбостон дароо мисалдардан баштайбыз. Маселен, жыл деген сөзгө көптүк форманы уюштуруучу лар деген мүчөнү улайбыз. Мында албетте сөздүн уңгунун эң акыркы л тыбышы уяң. Ал эми мүчөнүн биринчи л тыбышы дагы албетте уяң. Уңгудагы л тыбыш менен сөздөгү л тыбыш экөө албетте окшош. Бир тыбыш. Бирок албетте жыйынтыгында жыллар эмес, жылдар. Мында эмне болду? Мүчөдөгү л тыбышы д тыбышына өзгөрүп кетти. Же оңгудагы л тыбышына окшошпой калды. Эмнеси менен окшошпой калды? Албетте д уяң эмес, жумшак тыбыштардын катарын толуктайт. Ал эми л болсо уяң. Демек, окшошпой калды. Диссимиляция. Болбосо, ушул эле жыл деген сөзгө зататоошту жасоочу лык мүчөсүн улайбыз. Албетте мында уңгунун соңундагы мүчөнүн башындагы эки тыбыш тең окшош. Албетте л, уяң. Бирок жыйынтыгында дагы да болсо жыллык эмес, жылдык. Мында дагы биринчи мисал сыяктуу л тыбышы д тыбышына өзгөрүп кетти дагы окшошпой калды. Албетте мында эми уңгунун акырындагы л тыбыш менен мүчөнүн башындагы л тыбыш экөө бирдей окшош, бардык белгиси боюнча окшош. Анда кийинки мисалды көрөлү. Адам кошулган лар. Мында м менен л эмнеси боюнча окшош? Албетте экөө тең уяң тыбыштардын катарын толуктайт. Демек, ушул бир белгиси боюнча гана окшош. Бирок жыйынтыгында албетте адамлар эмес, адамдар. Дагы да болсо л тыбышы д тыбышына өзгөрүлүп кетти. Же м тыбышына окшошпой калды. Диссимиляция. Албетте д уяң тыбыштардын эмес, жумшак үнсүздөрдүн катарында. Демек, мында дагы окшошпой калды. Болбосо, сан деген сөзгө лар деген мүчөнү улайбыз дагы да болсо, жыйынтыгында албетте санлар эмес, сандар. Мында дагы сан деген сөздүн акырындагы н тыбышы менен лар мүчөсүндөгү л тыбышы экөө тең уяңдардын катарын толуктайт. Бирок жыйынтыгында санлар болбосун, сандар болуп, л тыбышы дагы да д тыбышына өзгөрүп, жумшак үнсүз тыбыштардын катарында туруп калды. Демек, мында дагы окшошпой калды. Дагы да болсо, ушул сыяктуу мисалдардан улантабыз. Эми кулун деген сөздү алабыз. Кулун. Бул зататооч сөз. Эң соңку, эң акыркы тыбышы н. Ушул сөзгө илик жөндөмөсүнүн нын деген мүчөсүн улайбыз. Жыйынтыгында албетте кулунун эмес, кулундун. Мында эки окшош н тыбышы катарлаш келди. Албетте бул мүчөнүн башындагы н тыбышы менен уңгунун соңундагы н тыбышы экөө бирдей тыбыш, экөө тең уяң. Бирок жыйынтыгында албетте н тыбышы мүчөнүн башындагы н тыбышы д тыбышына өзгөрүп кетти, же уңгунун соңундагы н тыбышына окшошпой калды. Дагы да болсо н тыбышы жумшак д тыбышына өзгөрүп, жумшак үнсүздөрдүн катарын толуктады. Болбосо, атам деген сөзгө атам. Жалпы таандык мүчө ныкы дегенди улайбыз. Албетте мында м тыбышы, эң акыркы уңгунун м тыбышы уяң, жана ошондой эле мүчөнүн башындагы н тыбышы дагы уяң. Кээ бир белгиси боюнча окшош. Бирок жыйынтыгында атамныкы эмес, атамдыкы. Мында дагы мүчөдөгү н тыбышы д тыбышына өзгөрүп кетти, же уңгудагы м тыбышына окшошпой калды. Демек, диссимиляция.
Албетте биз азыр жазуу кебиндеги орфографиядагы оңгуга мүчөланып, анын өзгөрүүсүн, окшошпой калысын көрдүк. Бирок бул диссимиляция ооз-эки кепте дагы, орфоэпияда дагы сейрек болсо дагы учурай турган көрүнүш. Маселен, уччул деген төмөнкүдө сөз бар албетте. Уччул. Бул албетте биз тыбыштарды бөлүштүрүүдө дагы жасалуу ордуна карай уччулдар деп бөлөбүз. Бирок албетте биз муну айтканда уччул дебейбиз. Ушчулдар. Ушчул. Мына көрдүңөрбү? Бул жерде катар келген, жанаша келген эки окшош ч тыбышынын бири, тактап айтканда оңгудагы ч тыбышы бул мүчөдөгү ч тыбышына окшошпой ш тыбышына өзгөрүп кетти. Демек мында дагы диссимиляция болду. Болбосо жыгач менен иш кылган жыгач устаны көбүнчө кыргыз элинде жыгаччы дейт. Жыгаччы. Албетте мен жазылыш формасын айтып жатам. А ооз-эки кепте биз жыгашчы дейбиз. Жыгашчы. Мында дагы жанаша келген эки ч тыбышынын бири, тактап айтканда оңгудагысы мүчөдөгү ч тыбышына окшошпой калды. Жыгашчы болуп ш тыбышына өзгөрүлүп айтылды. Албетте бул орфоэпияда гана. Диссимиляцияда кайсы бир тыбыш экинчисине туш келди эле окшошпой кала бербейт. Же туш келди башка тыбышка өзгөрүп кете бербейт. Албетте өзүнүн кайсы бир белгиси боюнча жакындыгы бар башка тыбышка өзгөрөт. Дагы кайталайм. Кайсы бир белгиси боюнча жакындыгы бар тыбышка гана. Маселен, алып көрөлү, мына адамлар. Адамлар деген мисалды келтирдик. Мында албетте адамлар дегендеги лар мүчөсүндөгү л тыбышы жыйынтыгында адамдар болуп д тыбышына өзгөрүп кетти. Эмне үчүн башка тыбышка эмес д тыбышына? Анткени л тыбышы менен д тыбышы экөө жасалуу ордуна карай бөлүнүшүндө ушчул тыбыштардын катарын толуктайт. Л, д. Л, д. Мына ошондуктан д тыбышына өзгөрдү. Демек экөө кайсы бир белгиси боюнча окшоштугу бар. Болбосо Асаннын. Мында дагы н тыбышы жыйынтыгында д тыбышына өзгөрүп Асандын болот. Окшошпой калды албетте. Оңгудагы н тыбышына мүчөдөгү н тыбышы окшошпой калып д тыбышына өзгөрүп кетти. Эмне үчүн д тыбышына өзгөрдү? Анткени булар дагы жасалуу ордуна карай бөлүнүшүндө н дагы д дагы ушчул тыбыштардын катарын толуктайт. Демек кайсы бир белгиси боюнча экөө окшош. Мына ошон үчүн ушул тыбышка өзгөрүп айтылып кетет. Мына бүгүнкү мисалдардан өзүңөргө деле байкалды окшойт. Көбүнчө диссимиляция кубулушуна н жана л тыбышы туш болот экен. Н жана л тыбышы. Жана ошондой эле экөө тең бир тыбышка өзгөрөт. Ал албетте д тыбышы. Демек, н тыбышы дагы диссимиляция кубулушунун натыйжасында д тыбышына өзгөрөт. Л тыбышы дагы диссимиляция кубулушунун натыйжасында д тыбышына өзгөрүп жатат. Демек, экөөнүн башын бириктирген бир тыбыш бул д тыбышы. Азбы, көппү үнсүздөрдүн окшошпой калуусу же диссимиляция мыйзамы боюнча түшүнүк бере алдым деп ойлойм. Анда кийинки сабакта жолугушканча сак, саламат, аман, эсен болгула.